Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар. Назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Бакыт Ашрахманов, ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырып жатат. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз Евразия экономикалык бирлигине 10 жыл пенсия менен камсыздоо деген теманын алкагында сөз кылабыз. Мына 2021 жылдын январынан тартып Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттери менен биргеликте Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан иштелип чыккан Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө макулдашуу күчүнө кирип, бул ишке ашып жаткан убагы. Эмесе ушул биримдикке кирген 5 өлкөнүн ичинде пенсия менен камсыздоо боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, биздин түз байланыштагы 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жакка дагы темага байланыштуу суроо, сунуш, пикирлер менен биздин программага активдүү катышууга чакырып өтөм. Студиябызда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов. Кутмандуу таңыңыз менен. Жеңиш мырза, алды менен мына ошо пенсия, ушу чектөө пенсия менен камсыздоо биримдикке кирген эптин ичинде кандай ишке ашып жатат? Рахмат, билинбей отуруп 10 жыл өтүп кетиптир. Бажы биримдигине кирип, андан кийин ушул эпке мүчө мамлекеттер арасында ошол бажы биримдигине киргенде пенсиялык камсыз кылуу боюнча өзүнчө макулдашуу кабыл алынсын деп чечим кабыл алынган 5 мамлекеттер ортосунда. Анан ошол 5 мамлекеттин талкуулоосу менен ошондо 15-жылдан баштап 19-жылга чейин 4 жыл аралыгында талкуу жүрүп, анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн пенсиялык системасы болгондуктан баарын биримдиктин алкагында бирдей шарт түзүш үчүн талаш тартыш пикирлер болду. Ар бир системанын өзүнүн бир жакшы жактары же болбосо башка мамлекетке ылайыгы жок келген шарттары болгон үчүн ошентип 4 жылдын аралыгында аябай талаш тартыш болгон. Анан 19-жылдын 20 декабрында Санкт-Петербург шаарында ошол келишим акыркы талкуудан өтүп, анан 5 мамлекеттин президенти тарабынан кол коюлган. Кийинки жылы 20-жылы бул биздин ар бир мамлекеттин парламенти тарабынан ратификацияланып, анан 1-январь 21-жылдан баштап күчүнө кирди. Бул макулдашуунун бирден бир пенсиялык системага болгон өзгөчөлүктөрү, эгер 92-жылдагы жанагы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында кабыл алынган макулдашуудан өзгөчөлүгү, ал жакта кандай десем, аймактык принцип болсо, бул жакта болсо теңдемелүү принципке негизделди да. Анткени аймактык дегенибиз 92-жылдагы макулдашууда кайсы жерде жашаса ошол мамлекеттин мыйзамы менен гана чектелет деген, башка жактан пенсия алганга мүмкүнчүлүк болбойт деген шарт болчу. Кийинки макулдашууда теңдемелүү кайсы мамлекетте иштебесин, ЕЭПке мүчө мамлекеттердин аймагында иштеп жүрсө, ошол жерде иштегени макулдашуу күчүнө киргенден баштап эсепке алынып, пенсиялык каражаттары жана пенсиялык фондко төгүлөт эмеспи, төгүмдөр. Ошол төгүмдөр эсепке алынып, ошол мамлекеттин мыйзамдары менен укук келген учурда пенсиянын бир бөлүгү катары экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлдү, которулуп берилет. Ошондуктан бул жерде мисал үчүн Кыргыз Республикасынын жараны Россия Федерациясында 21-жылдан баштап расмий түрдө иштеп пенсиялык фондко которумдарды жасаса, анда Кыргызстанга кайра келгенден кийин биякта туруктуу жашайт да. Анда тиякта убактылуу иштеп келди. Анан бияка келгенден кийин бул жактын мыйзамдары менен пенсияга укугу чыкканда Кыргызстандын пенсиясы чыгат.
бул жерде мамлекет тарабынан төлөнө турган баардык төлөмдөр берилет. Бул базалык бөлүгү дагы баягы бюджеттен төлөнө турган акча каражаттары өзүнүн тапканы камсыздандыруу бөлүктөрү белгиленет. Ошо менен толук пенсия алат. Бирок Россияда 21 жылдан баштап, мисалы үчүн 24 жылга чейин иштесе, 3 жыл аралыгында канча каражат топтосо, ошол каражаттары Россиянын Федерациясынын пенсиялык мыйзамдарына ылайык укугу келген учурда, мисалы үчүн аларда азыр жылып жаш курагы эркектерге 65-ке чейин көтөрүлүп атат. Ошол учурда гана биз аларга сурам жөнөтөбүз. Ушундай жараныбыз сиздерде иштеп келген, анткени баягы эмгек китепчесинде жазуусу болот да. Сиздерде иштеп келген экен, ошол жактагы каражаттардын эсебинен пенсиясынын бөлүгүн камсыздандыруу пенсия деп коет. Аларда ошол бөлүгүнө болгон укугун аныктап, бул жака которуп бериңиздер деп. Анан ал жактан алар биздеги иштеген убагын эске алып 2002-ге чейин алат да, алардын мыйзам боюнча Кыргызстанда иштеген мезгилде 2002 жылга чейин эсепке алат дагы, укугун аныктап, укугу келсе, анда ошол 21ден беркисин пенсиянын бир бөлүгү катары экспорттоп бул жака которот. Ага чейин биздин мыйзамдар боюнча жашы келсе жараныбыз чыга берет. Чыга берет, бул жактан чыга берет. Ал эми Россияныкы 65 болуп калганда, биздики 63 да. 2 жылдан кийин ал жактан укугу келгенден кийин которуп берүү жолу менен пенсиясынын дагы бир бөлүгүн алат. Башкача айтканда, эгер 2 эмес 3-4 мамлекетте иштеп келсе, 21 жылдан кийинки баардык которумдары пенсия түрүндө өзүнүн пенсиясына кошумча болуп, дагы бир жакшы шарт түзүлүп берилип атат да. Азыр мына Россияда биздин жарандарыбыз көп эле эмгектенип атпайбы? Ошого мына эптин алкагында тургандан кийин бизге мүмкүнчүлүк көп. Мына ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, биздин ишкерлер пенсиялык мындай камсыздоолорду жүргүзүп атабы? Сиздер андай? Негизинен бул боюнча баягы биздин диаспоралар менен дагы жолугушуулар болду. Жакында эле биздин ушул ЭАИПтин алкагында Москва шаарына барып келишти өкүлдөрүбүз. Ошол жакта дагы диаспоралар менен жолугуп, биздин элчилик менен жолугуп, ошол жерде дагы бул маселелер айтылган. Буга чейин да биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз. Анткени бул макулдашуу негизи бардык 5 мамлекеттин ичинде расмий түрдө өзүнүн эмгектик келишимдердин негизинде иштегендерге гана күчтүү болот да. Эми мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекет ошол жака төккөн учурда гана жанагындай милдеттенмелерди алат. Эгерде ошо анан баягы көмүскөдө эч жерде көргөзүлбөй иштеген болсо, тилекке каршы бул макулдашуу иштебейт да алар үчүн. Ошондуктан биз чакырып келебиз, буга чейин дагы түшүндүрмө иштеринде баардык жолугушууларды айтып келебиз. Кетип аткандарга дагы миграция службасы кызматы аркылуу кетип аткандарга дагы ошол жерде биздин да бир терезебиз бар. Ал жерде дагы ушундай бара турган шарттары кандай учурда пенсия менен кийин камсыз болот, ошонун баарын түшүндүрүп атабыз. Анан эми ар бир жарандын өзүнүн дагы жоопкерчилиги да. Эгер кийин пенсияга кошумча ушундай башка мамлекеттен каражаттарды алам десе, анда расмий түрдө өзүнүн иш берүүчү менен ортодогу мамилесин келишим менен бекитип алыш керек да. Ошондуктан баардык ушул радио угармандарды айтат элек, эми баарыбыздын эле ар бир үй бүлөдө бар болуш керек. Чет жерде иштеп жүргөндөрчү ошолорго түшүндүрүп айтып койсоңуздар, бул дагы келечектеги пенсиясына бир көмөк катары дайыма алып тура турган нерсе да, ай сайын. Эми келишимдин алкагында ай сайын берилбейт, анткени отчеттуулук бар да. Алган албагандыгы боюнча алар дагы каражатты жөн эле баягы кимге кетти белгисиз болуп калбасын деп биз аркылуу, социалдык фонд аркылуу тактап турушат. Ошол ээсине жеттиби пенсиясы, кандай шартта төлөнүп берди деп. Ошон үчүн биз квартал сайын акчасын тигилер которот, биз квартал сайын бүткөндөн кийин отчетун берип турабыз. Ошондой эле шартта биздин жарандарыбыз, мисалы үчүн Россия Федерациясынын жарандыгын алып ошол жактан пенсияга чыкса, бул жакта 21 жылдан кийинки учурга топтомдору болсо, экинчи камсыздандыруу бөлүгү, биз аны пенсия түрүндө которуп беребиз.
Ошол эле учурда Жеңиш мырза, мына бизде топтомо пенсиялык фонд да бар да. Ооба. Ошо Россияда же болбосо ээптин башка дагы биримдикке мүчө өлкөлөрдө дагы ошондой топтомо пенсиясы барбы? Жарандырга аны да Топтомо маалымат компоненттер бардык эле мамлекеттерде жок. Бул биздин Кыргыз Республикасында бар, Казакстанда бар. Россия кийин киргизип атат. Биз 2013-жылы киргизгенбиз. Казакстан 98-жылдан баштап топтомо компонентин киргизип, негизи башында булар толугу менен жанагы шарттуу кайра бөлүштүрүү системасынан баш тартышып, толугу менен топтомо системага өтүп кеткен Казакстан. Канча топтосоң ошончо акчаңды аласың деген. Кийин анткени бул каражаттарды дагы инвестицияга салыш керек да. Анан баягы кыймылсыз болуп туруп калгандыктан көп каражаттар. Анткени бул үстүнө инвестициялык киреш алып келиш үчүн түзүлгөн фонд да, максаттуу фонд. Пенсия жаш курагына келгенде ошол топтогон акчасынын үстүнө дагы үстөк ала тургандай болуп иштеш керек эле. Анан Казакстанда бир аз баягы салган эмелери, инвестициясы аз, ошо портфель жок болуп калды окшойт да. Анан булар азыр бир бөлүгүн топтомо фонддорго топтоп атат. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан биз жана базалык бөлүгү деп атпайбызбы, ошол сыяктуу шарттуу кайра бөлүштүрүү системасына өтүштү. азыр биздин угарманыбыз байланышта бар экен, чектеп кеткен экен. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биздин уктуруу түз эфирде жүрүп жатат. Студиябызда социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов суроолорубузга жооп берүүдө. Биз бүгүн ээпке 10 жыл пенсия менен камсыздоо деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Жеңиш мырзанда бүгүнкү күндө ошо пенсия чегерип алып аткан адамдар барбы? Бар. Бул Ар бир өлкө бөлүп айта аласызбы? Ушул немеде, ушул күндө 73 жаранга пенсия чегерилди. Анын ичинен 64-ü Россия Федерациясындагы биздин жарандар, баягы эми кетип калган жарандар. 8 жаран Казакстан Республикасы жана 1 жаран Беларусь Республикасынын жараны. Мындан тышкары Россия Федерациясы тарабынан биздин 48 жаранга пенсиянын бөлүгү чектелип бизге которулуп берилди да. Ошондуктан мындай иш жүрүп атат. Бул эми ар бирөөнүн жанагы 21-жылдан кийинки мезгил үчүн гана эме болуп атпайбы? Бирок ошол эле учурда пенсияга болгон укугун аныкташ үчүн биздин Кыргызстанда мисалы үчүн 95-жылдын 31-декабрына чейинки Россияда иштеген мезгили алына берет. Стажына, жалпы стажга Саналып берет. Автоматтык түрдө. Ооба. Жана эмгек китепчеси бар болсо, Союздун убагындагы андан кийинки 95-жылдын 31-декабрына чейин ошол мезгилдер алынат. Россияда болсо биздин Кыргызстанда иштеген убагын тастыктап берсек, биз жанагы жекесини көчүрмө берип атпайбызбы? Ошол сыяктуу ошондой тастыктама менен алар 2002-жылга чейин алат экен. Ошондо жалпы системага кирүүгө укугу берилет да. Андан сырткары биз башка мамлекеттер менен да иштеп атабыз. Эми баягы темадан четтеп кетпейт болушубуз керек. Маалымат иретинде айтып кетейин. Түштүк Кореянын пенсиялык кызматы бар. Алардыкы толугу менен топтомо компонент экен. Анан булар 2014-жылдардан баштап бизге кайрылуу жасап, биздин жарандарыбызга ошол пенсиялык топтолгон каражаттарын алып кетишсин деген эме менен кайрылышты эле. Биз ошолор менен меморандум түзүп, ошол меморандумдун алкагында биз көмөк көрсөтүүчү орган катары азыркы күндө документтерин алып бул жака биздин жарандар кайтып келет да. Анан 5 жыл өтөлүк болсо, кайрылса топтомо каражаттарын алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилген. Биз толугу менен алар менен иштешип келе атабыз. Бүгүнкү күндө 103 адам кайрылды. Анын 78-ине төлөнүп берилди каражаттары. 15 киши баягы немесин күтүп атат, чечимин. Анткени биз топтогон документтердин
топтому эми биз аркылуу Корея пенсиялык кызматына жиберилет. Алар болсо өзүнүн мыйзамына ылайык карап чыгышат экен. Ошол адамбы, туурабы же башка бирөөбү деп, анткени баягы ортодо бир пикир келишпестиктер чыкпаш үчүн ошондой текшерүү жүргүзүп туруп анан бизге жообун беришет да. Бул адамдыкы бар экен деп туруп анан бирок ал социалдык фондко келбейт. Ал түз ошол адамдын банктык эсебине которулат. Орто эсеп менен ошол 78 адам $4200 америкалык доллар алып атышат да. Бирөөнүкү 8000, бирөөнүкү 1000, эми баягы тапканына жараша, которгонуна жараша. Булардын системасында 9% толугу менен пенсиялык фондко төлөнөт экен. Анын ичинен 4,5 иш берүүчүнүн эсебинен, 4,5 жеке өзүнүн айлыгынан кармалат экен. Бирок которгондо ошол 9%ды мамлекетке алынганын дагы кошо берип атышат да, пенсиялык кызматка алынганын дагы. Анан үстүнө инвестициялык киреше менен булардын системасы боюнча бизге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип кетишкен, презентация кылып, ошондо дагы бизге аябай кызык учурлар болгон. Анткени булар ошол акча каражаттарын топтолгон дүйнөлүк масштабта жанагындай мейманкана бизнесине же болбосо жанагы круиздерге чыккан лайнерлерди ошондойлорду алып коюшат экен. Анан акча каражатын жумшайт экен дагы, андан түшкөн кирешенин баары ошол пенсиялык кызматка түшөт экен дагы. Ошонун себебинен анан булар акчасы көп болгон үчүн, инвестициясынын көлөмү көп болгондуктан анан кийин ошо мамлекеттер менен келишим түзүлүп, башка мамлекеттин жарандарына кетип калгандан кийин кайтарып берет экен. Азыр эми түшүндүрүп айтып атабыз, баратканда дагы ошол өзүңөрдүн чыгып Кореядан чыгып атканда каражатыңарды пенсиялык унутпай алып кеткенге аракет кылгыла деп. Ушундай эле система менен эми ИАЭПтин макулдашуу сыяктуу эле түрк мамлекети менен дагы. Сөзүңүзгө аралжы, ушул жерден угарманыбыз байланышта көптөн бери күтүп атат. Дал ушул жерден кайра маегибизди улантабыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Алла саламатсызбы? Саламат. Бишкектен чыгып атымыштан азыр эле кошулуп калдым. Толук маалымат албай калдым да. Бирок менин оюм боюнча сыртта жүргөн жандар ошонун акча которуп атканда ошону процентин алып пенсиясында болуп калабы деп мен ошондо түшүнүп калдым да. Анан бизде жакында эле чыкты дейм. Пенсиянын астында 5 жыл калганда, ошо 5 жылдыгын эсептеп чараттагы калат. Мурунку сайзованда мурунку эмелер эсептелбей калат деп калды. Жок, туура эмес маалыматыңыз бар экен, кечиресиз. Анан ошону мисалы азыр Россияда жүргөндө жаш балда кетип атат, 18 жашка кетип жүрдө азыркы иштеп аткан 20-30 балдар пенсия топпойт да. Мен 65-ке же 58-ке чыкканда мен ошондо эле пенсия сусугум ага жен төкпөйм, дагы же убактым бар экен деп. Же болбосо мыйзам дагы өзгөрүлүп келет. Мисалы азыр күндөн көз, айдан жылдага өзгөрүп атпайбы? Ушулар кандай шарт болуп калат да. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Сурооңузга рахмат. Негизи биринчиден жанагы пенсияга чыгаардын астында биздин система боюнча айтып кетейин. Эми пенсияга чыгаардын астында 5 жылын алат экен эмес. Биз 96-жылдан баштап жеке камсыздандыруу эсептерин киргизгенбиз. Ошондуктан пенсиянын бөлүктөрү дагы 96-га чейинкиси өзүнчө, 96-дан кийинкиси өзүнчө эсептелет. Ошондуктан 96-дан кийинкиси жеке камсыздандыруу эсебиңизге төлөнгөн төлөмдөрдүн эсебинен чыгарылган бөлүгү сиздин түздөн түз тапкан айлыгыңызга, которгон акчаңызга жараша болот да. Ал эми 96-га чейинкиси эмгек китепченин жана башка документтердин негизинде алынып келген. 96-га чейинкисин эсептөө үчүн каалаган катары менен алынган 5 жылдык учурдун эсебинен орточо айлыкты чыгарып алышыбыз керек болчу. Анткени орточо айлыктан пайыз чыгарылат да, биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептеш үчүн. Башкача айтканда, мисалы үчүн 5000 сом орточо айлык чыгып калса, 14 жылдык болсо 14% алынат да, 5000 сомдон. Ошону менен анан экинчиси кошулат, ошо менен пенсия чыгарылат. Ал эми 96-тан кийинкиси толугу менен канча каражат түшкөн болсо, канча мезгил эсептелген болсо, ошонун толугу менен жеке эсептин эсебинен кабыл алынат.
Азыр дагы угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Кутман таңыңар менен балдарым. Рахмат. Мен Австриядан Нарындан чыгып атам. Нарын районунан, Тергет айыл өкмөтүнөн. угуп Мен атабыз. жолдошум 40 жыл бою механизатор болуп иштеди. Пенсиясы 10 миң алабыз, жакшы. Бирок ушу 80 жашка чыкканда эле 6 миңди, 5 миңди ушундай берет экен. Биз аны деле алган жокпуз. Анда кандай жол менен берет, аны деле эмете албайт экенбиз. Экинчи суроом, кызымдын 5-6 баласы бар. Бирок баягы сайыштырып кетип иштей албай калганда, анан ошо өсүмүн жердин налогун төгүп пенсияга чыкса болобу? Ушуну сурап алайын дедим эле. Рахмат. Жооп бере берели. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламат. Мен Актала районунун Кызылбек айынан чыгып аттым эле. Менин кызым 13 жашта. Анан сахар боюнча биринчи топто болмайт. Анан пенсияга энеси болсо кайтып болуп кеткен. 5 ай болду. Анан ошол пенсияга чыгууга укугу барбы? 13 жашта деп атасыз кызыңызды. 13 жашта. Энесинин пенсиясын которулууга болобу? Негизи эми баягы акыркы угармандын суроосунан баштай береличи. Бала кезинен майыптар же болбосо ошо өзү баланын мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, бул 18 жашка чейин социалдык камсыздоо башкармалыгы тарабынан, мамлекет тарабынан каржылана турган жөлөк пул чегерилет. Эгерде баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсияга ушул баккан адамдын камсыздандыруу стажы болсо, апасынын стажы болсо, анда пенсия чегерилет. Бул боюнча дагы толук маалыматты ушул жашаган жердеги социалдык фонддон алсаңыз болот. Анткени ал апанын стажы барбы жокпу, анткени иштедиби иштеген жокпу билмейинче биз пенсия чегерип бере албайбыз. Эгер иштеген болсо да пенсия. Иштеген болсо пенсияга укугу бар. Пенсиясы баккан адамдын божомол пенсиясынын өлчөмүнөн эсептелип чыгарылат. Иштеп жүргөн болсо топтомо пенсиялык фондуда да каражат болушу. Эгер 69-жылдан кийин төрөлгөн аял киши болсо, анда топтомо фонддун каражаттары мураскорлорго берилет. Бул мен жана дагы ошол угарманыбыздын башта суроосуна кошумчалап жооп бере берейин. Биринчи жолу суроо бергенде 2% өлчөмүндө топтолгон каражаттар эки жакка чыгып кетсе, көчүп кетсе, алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан каза болуп калса үй бүлө мүчөлөрүнө берет. Атак өздөрү пенсияга чыккан учурда пенсиясы менен кошо дагы бир бөлүгү катары төлөнүп берилет. Толугу менен, инвестициялык кирешеси менен. 80 жашка чыккан да 5 миң 6 миң сом берилет экен деген бул туура эмес маалыматыңыз бар экен. 80 жашка чыкканда пенсиясынын өлчөмүнө 100 сом 100% эсептик көрсөткүчтөн республикалык бюджеттин эсебинен 100 сом кошулат. Ал пенсия менен чогуу төлөнөт. Ошондуктан көпчүлүк пенсионерлерибиз баягы байкабайт да муну, анткени кошулуп чогуу төлөнгөндөн кийин өзүнчө төлөнбөгөндөн кийин ичинде эмне бар экенин билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн тактап коюңуздар. 5-6 миң берилбейт. Эми бул маселе дагы каржы булактарына жараша болгондуктан республикалык бюджетке бул ушул 80 жашка жанагы кошумча үстүк төлөмдөрдүн өлчөмдөрүн көбөйтүү боюнча биз дагы сунуштарыбызды берип келебиз. Эми каржы министрлиги кандай кабыл алып туура карап чыгышат, аны биз чече албайт экенбиз тилекке каршы. Анткени өлчөмү өтө аз деген дагы баягы пикирлер болуп атат да, эми 100 сом эмнеге жетет, көбүрөөк кошпойсуңар деген. Анан жана 5 баласы менен кызым бар эле үлүш жерге төлөп чыкса болобу деп атат. Бизде көп балалуу энелер 53 жаштан 15 жылдан кем эмес стажы болсо, 5-чи баласын 8 жашка чейин өстүрүп чоңойтсо, анда 53 жаштан пенсияга укугу бар. Буну да карап чыгыш керек. Жер үлүшүнө төгүлгөн акча дагы бул стаж болуп эсептелет. Ошондуктан маселени жергиликтүү райондук же шаардык социалдык фонд башкармалыгы менен барып, документтери менен барып чечиш керек. Анткени
биз документин карап канча баласы бар, баласы канчага чыккан экен, ошого жараша анан иш алып барылат. Жогоруда биринчи угарманыбыз айтып кетти, эми баягы жаш балдар азыр кетип калып эле анан төлөбөй коюп атат деп. Анан биздин окуу борбору бар, билим берүү министрлиги менен биргелешкен буйругубуз бар. Ошого жараша биз мектеп окуу жайларынын бүтүрүүчү класстарынын же болбосо бүтүрүүчү баягы акыркы курстарда окуган студенттер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Дайыма жүрүп турат бул. Анткени эмнеге акыркы бүтүрүүчү класстар, анткени алар андан кийин жумуш иштеп башташат, же болбосо мектеп бүткөндөн кийин түз эле иштеп кетип калышы мүмкүн. Эки жака чыгып кетсе өздөрүнүн пенсиялык укуктарын билиш үчүн биз ошолорго түшүндүрмө берип атабыз. Азыркы күндө көрсөткүч жакшы, көпчүлүгү ушул өзүнүн жеке эсебинен маалыматты алып таанышып, менин иш берүүчүм төлөп атабы же жөн эле бизге бирде айтып коюп, жеке эсебиме бир да тыйын түшпөй атабы пенсиялык фондума. Андайлар бар. Ошондуктан бардык ушу ишкерлерибизди жаш болобу, пенсияга чыга элек жарандарыбызды үндөп кетет элем, өзүңүздөрдүн жеке эсебиңиздерди текшерип туруңуздар. Анткени эми баягы беш кол тең эмес экен, кээ бир иш берүүчүлөр баягы төлөмдөрдөн качып эле көрсөтпөй койгон убактар болот, отчетуна кошпой койгон убактар болот. Эки бухгалтерия жүргүзгөн мекеме ишканалар бар, баягы жеке майда өндүрүштөр. Ошондуктан текшерип туруңуздар. Бул сиздердин келечектеги пенсияңыздар. Ошондуктан жоопкерчилик менен карап төлөмдөрдү жүргүзгөнгө аракет кылыш керек. Анткени мырза, ушул жерден жанагы Россияга барган жаш балдар деп атпайбы, анан 1 жыл 2 жыл иштейбиз, анан ушул пенсияга кийин которулабы деп деле күмөн санап. Жок, эми бул мен айтып кетпедимби? Ал жакта расмий түрдө иштесе, баары кошулуп салынып берилет 21-жылдан кийинки мезгил үчүн. Ошондуктан биз жана диаспоралар менен дагы жолугушууларда ушул жаштарыбызга жеткизип койгула, ишкерлерге жеткизгиле, ошондой учурлар болуп калбасын, кийин анан талаш тартыш немелер чыгып калбасын, суроо маселелер. Анткени баягы күнүмдүк берген акчасына ыраазы болуп эле анан келечектеги пенсиясын ойлобой жүрө бергени бул өзүнүн жоопкерсиздиги болуп калат да. Анан кийин бизге келгенден кийин биз ушул жакта иштеп келген элек, анан алып бергиле дегенде биз сурам жөнөтсөк, ал жактан расмий түрдө иштеген эмес деген маалымат келип калса, биз эч нерсе кыла албай калабыз. Ошондуктан расмий түрдө өзүңөрдүн мамилеңерди иреттеп алышыңыздар керек деп айтат элем да. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, угуп атасызбы? Ооба, узатыңыз сурооңузду. Ишиккөл областынан, Жетеуз районунун Актыры районунан. Ой, 96-жылга бери Казысай шахт центральныйды шахтар болуп иштеп, анан ошондон кошулуп отуруп, араң мына 15 миң сомго араңдыкты. Бул биринчи списке менен общий списке менен чыгардыңар беле. Мен 96-жылы Жетеуз соцфондусуна оформить эттим эле. Ошол убакта канча жашта элеңиз? Ошондо 50. Эми өзүңүз билет экенсиз да. Демек сиздики 50. Азыр 78. Түшүндүм, аксакал, сурооңузду түшүндүм. 50 жаштан бизде биринчи тизме менен ал убакта эми жаш кура 60 болчу. Сиз 10 жыл мурда пенсияга чыккансыз. Бул сизге берилген жеңилдик болчу да. Жана жер астында шахтада иштедим деп атпайсызбы? Азыркы күнгө чейин эле бул тизме бар. Ошол тизмеде жана оор өндүрүштөрдө жер астында иштегендердики биринчи тизме менен өкмөт тарабынан бекитилген тизмеге ылайык чегерилип келип атат. 50 жаштан эркектер 53 жаштан азыр. Мурун 50 болчу, 53 жаштан, аялдар 48 жаштан биринчи тизме менен ошондо 10 жыл эрте чыкканга мүмкүнчүлүк берилип атат. 10 жыл ичинде сиз пенсия алып атпайсызбы? Сиздикин ошол жеңилдик шартта чыгарган үчүн стажыңыз да азыраак болушу мүмкүн. Анткени 50 жашта сиз 60 жаштагыдай стаж
дагы 10 жыл кемирээк иштеп калып атасыз да. Ошондуктан бул жактарын караш керек. Анан эми баягы пенсиянын өлчөмү түздөн түз ар бир адамдын стажына, айлыгына, эми Союздун убагында бул жалпы эле социалдык камсыздандыруу деп кармалчу экен. Бул салык катары кармалуу менен пенсиялык фондко бөлүнүп келчү экен да. Азыркы күндө болсо максаттуу болуп пенсиялык фондко, топтомо фондко деп кармап атпайбызбы? Ошондуктан пенсияңыздын өлчөмү эми өтө аз деп айта албайм. Азыркы күндө жашоо минимумунан төмөн алганда пенсиялар бар. Стаждары аз же болбосо кандайдыр бир себептер менен толук иштебей калгандар бар. Ошолордуку аз. Ал эми сиз баягы эрте чыккан үчүн эми бул дагы мыйзамдын талаптарына ылайык эсептелип чыгарылган болуш керек. Аны эсептелишин 7-9 райондук сот фондунан барып тактасаңыз болот. 15 000 деген дагы пенсия эми жакшы эле пенсия деп ойлойм. Анткени азыр орточо пенсиянын өлчөмү 6800-дун тегерегинде гана. Эми Жеңиш мырза, мына эптин ичинде сиздер жана пенсия менен камсыздоону ишке ашырыш үчүн атайын сурамжылоолорду жүргүзүп атасыздар да. Бул эми азыр онлайн система иштеп баштадыбы же кат менен кайрылып атасыздарбы? Азырынча биз тийиштүү формуляр түрүндө сурамдар жөнөтүлөт. Ошого жараша анан иш алып барып атабыз. Бирок негизи макулдашуунун алкагында ошол макулдашууну ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобо кабыл алынган. Ошого жараша келечекте онлайн электрондук бири-бири менен каталышуу гана жүрөт. Бирок азыр деле учурда баягы электрондук даректерине жөнөтүп атабыз, бирок параллель түрүндө кагаз жүзүндө дагы сурамдарды жөнөтүп атабыз. Россияда да ошентип иштеп атат. Эми суроо болушу мүмкүн, эмнеге Армениядан жок деп. Бизде Арменияга барып иштегендердин саны аз экен. Негизги басымдуу бөлүгү эле ошо Россия Федерациясы болуп атат, анан Казакстан болуп атат жакыныраак. Эми угарманыбыз байланышка чыгып аткан экен. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Алло, жакшыңар. Саламатсызбы? Мен Абдаштан сүйлөп атам. Абдаш районунан. 80-дерге кеткен апаңармын алдына дейин. Мен 33 жыл акушерка болуп, ФАПта участкада иштеп, 93-жылы пенсияга чыкканмын. Ошондо анда 410 сом менен эле чыгарган. Эми азыр көбөйгөндө 15 000 болду. Бирок мен биз күндөп түндөп ал кездеги талаптар күчтүү болчу, үй көрчү эмеспиз. Анан үйүндө отурган аялдар алып атат мен алган 15 000-ди. Ушу кандай теңсиздик? Мен ушуга таң калам да, ушуга жооп берип койсоңор. Дагы бир угарманыбыз бар байланышта. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз, сураңыз, сиз түз эфирдесиз. Эме урматтуу жана сизге бир суроо берейин дедим эле. Менин келиним Радионузду кичирейтип албасаңыз бизге угулбай жатат. Менин келиним 5 балалуу болду. Деңизден келиним 2000 метр бийиктикте турат. Бирок дагы шаарда жашаган үчүн убагында үлүштөр албай калган экен. Ошол азырымыз жашы 50-ге чыкты, пенсияга чыга албай атат да. Ушуга бир жооп берип койсоңуз. Туура, 5 балалуу болгон менен бизде бир ушул түшүнүктөн такыр арылбай койдук да, 5 балалуу болуу эле анан пенсияга чыгып кетсе деген бир түшүнүк. Биздики камсыздандыруу принцибине негизделген, пенсиялык фонддун каражаттары максаттуу фонддун каражаты болгондуктан ал пенсияга чыгарыш үчүн жаш курагы келгенден сырткары дагы бир чоң талап бул стажы болуш керек деген талап. Анан стажы жок эле бала менен келип пенсияга чыгалы деп кайрылгандар да бар. Тилекке каршы аны биз чыгара албайбыз. Анткени 5 бала менен 53 жаштан пенсияга чыкса болот, эгер 8 жашка чейин өстүрүп чоңойтса. Бирок ошол эле учурда 15 жылдан кем эмес стажы болуш керек.
стаждын ичинде бирок айта кетишибиз керек, баягы камсыздандырылбаган дагы мезгилдер бар да. Бул жана окуган убагы, баланы багып отурган убагы жалпысынан 5 бала үчүн 6 жылдан ашык алынбайт. Ошондо деле мисалы үчүн 9 жыл иштесе, 6 жыл бала менен отурган убагын кошсо 15 жыл чыгып калат да. Анан кесиптик окуу жайларында атайын орто же болбосо жогорку окуу жайды өтсө, ал диплом күндүзгү бөлүмдө болсо эсепке алынат. Эми азыркы күндөгү мыйзамдын өзгөртүүсүнө ылайык 1-июлдан баштап бул нерселер көп жеңилдештирилип атат. Жанагындай айтып атпайм, бала караган мезгили 6 жыл алынчу деп. Азыркы жаңы мыйзамдын өзгөртүүсүнүн талаптарына ылайык 9 жыл берилип атат. Дагы жеңилдик да. Анткени эми бала менен көп убакта отуруп калганда, иштебей калганда стажы жок болуп калбасын деп 9 жыл белек катары берилип атат да. Андан сырткары кандайдыр бир төгүмдөрдү төлөп иштеген убагы болуш керек негизичи. Анан бир күндө камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөй туруп пенсияга чыгыш бул туура эмес. Мына жогоруда апабыз дагы ошол маселени көтөрүп кетти. 15 000 эмнеге бизге тиги 30 жыл иштегендерге 15 000, анан кийин чыккандарга анчалык өлчөмдө пенсия жок, үйүндө антип иштебей отуруп пенсияга чыкты деген андай бизде учурлар жок. Анткени мен айтпадымбы, негизги талап бул стаж деп. Анан стажы жок адам социалдык фонд тарабынан пенсия албайт. Анткени стажы болбосо, жашы келген убакта дагы жана 5 баласы болсо деле, ар кайсы шарттарга туура келсе дагы стажы жок адам социалдык фонд тарабынан пенсия менен камсыз болбойт. Ал адам социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан, мамлекет тарабынан каржылана турган жөлөк пул түрүндө социалдык жөлөк пул алат да. Ошондуктан муну ушу адаштырып бизге телефон чалууларда өтө көп болот да. Мисалы үчүн жана жөлөк пул менен пенсиянын айырмасын ушуга чейин түшүнбөй өткөн. Жөлөк пул бул мамлекет тарабынан социалдык баягы муктаждыгын камкордукка алуу катарында төлөнүп бериле турган пул да. Бул эмеси негизи максаты. Ал эми пенсиялар бул өзүнүн тапканына, иштегенине жараша, камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөнүнө жараша бериле турган каражат. Ошондуктан экөөнү жакшы билип алсаңыздар, пенсия бул стажы барларга берилет, жөлөк пул стажы жокторго берилет. Ешмек мырза, мына эптин ичинде ушул ыйгарым укуктуу орган катары сиздер социалдык фонд мындай кандай жолугушууларды пландоо негизинде өткөрүп турабы жылына? Ооба. Бул эми мурда жана мен макулдашуу кабыл алынганга чейин деп айтып кеттик. Анда түздөн түз барып ар кайсы мамлекеттердин пенсиялык фонддорунун ишин көрүп, ошого жараша талкуулар болуп аткан. Кабыл алынгандан кийин азыр эми андай канун кажети жок. Анткени макулдашуу жалпысынан кабыл алынгандан кийин азыркы күндө видео конференц байланыш аркылуу гана кандайдыр бир маселелер чыгып калса, ошону талкуулап чечкенге аракет кылып иштеп келебиз. Анда эптин алкагында толук мыйзамдык база укуктук фактылар жөнгө салынган турбайбы? Жөнгө салынган. Угарманыбыз байланышка чыгып атыптыр, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Бул Алымбаев деген түркөн 96 жылдан 2005 жылга чейин жалаң эле социалдык фондуга налог эле муудай арпа төгүлчү маселеге акайын. Анан эми ошолорду кабыл алабы, ошо төлөмдү делип? Кабыл алынат, анткени жоопту бере бериңиз. Кабыл алынат, анткени бизге жеке камсыздандыруу эсебине кандай түрүндө түшкөн күндө дагы каражат ошол пенсиялык фондко төлөнгөн каражат болсо, ал адамдын жеке эсебине маалымат иретинде, мисалы үчүн буудай түрүндө эмес, акчалай түрүндө ал деген сатылат, анан отургузулат да. Ошонун баары стаж болуп эсептелет. Дагы угарманыбыз бар байланышта, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Эми Жеңиш мырза, сиз деген ошол эле учурда
Түштүк Корея менен пенсия чегерүүлөр жөнүндө сөз кылып кеттиңиз эле. Негизинен алганда алар эми кайрадан кайтарым байланышка чыгып, биздин жарандарды өздөрү издеп атат болуп атабы? Өздөрү издеген экен, анан кыйынчылык туулгандыгына байланыштуу, анткени алар баягы кеткенден кийин кайсы региондо жашаганын кийин жер которуп кетсе таппай калышкан да. Ошондуктан социалдык фондду жана сиз айткандай ыйгарым укуктуу орган катары кабыл алып, анан бизге жардам кылыңыздар деп кайрылгандыктан анан меморандум түзүлгөн. Биз ошондуктан жерлерде райондук шаардык башкармалыктардагы биз ошо байма бай ушул берүүлөрдөн массалык маалымат каражаттарынан айтып келебиз. Кореяга иштеп келген жарандарыбыз болсо, балдарыңыз болсо, туугандарыңыз болсо айтып коюңуздар. Кеткенден кийин 5 жылдан ашык убакыт өтө элек болсо кайрылыңыздар социалдык фондко. Биз Кореяга тийиштүү документтерин топтоп жөнөтүп, ошо акча каражатын алып бергенге көмөк көрсөтүүчү орган катары бул ишти алып барып келебиз. Ошондуктан жанагы 103 адам деп атканыбыз да ошол. Көпчүлүгү азыр келери менен эле кайрылып атышат. 3 ай иштесе дагы калат турбайбы? Ооба, канча болбосо дагы, канча топтом болсо ошонусун толугу менен булар которуп берип атат, инвестициялык кирешеси менен. Ал эми Туркия менен болгон кандай келишим бар? Түркия менен болгон келишим эми бул Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин бул макулдашууга окшош эле келишим кабыл алынган. Ошол макулдашуунун алкагында алар менен дагы иш алып барып атабыз. Азыркы күндө Турция мамлекети менен алар жактан сурамдар жөнөтүлдү, 251 сурам жөнөтүлүп, жооптор берилди. Анткени алар биздин мамлекетте иштеген учурун жанагы мен жогоруда айтып кеткендей эле өздөрүнүн пенсия менен камсыздоого укугун аныкташ үчүн кабыл алат экен. Биздеги мисалы үчүн төлөгөн төлөмдөрү болсо, ошону стаж катары кабыл алышат. Ошон үчүн эми бул жумуш жакында эле башталды, анткени бул кийинерээк кабыл алынып калды. Анан ошондуктан азыркы күндө канча адамга пенсия чегерилди десек, биздин немеде Кыргыз Республикасынын бир жаранына пенсия чегерилди Турция Республикасы тарабынан. Ал эми бизден тыйыл жактан сурам алып, азыр чектеп аткандарын толук маалымат келерек, бирок биз тийиштүү маалыматтарды берип атабыз. Жеңиш мырза, кайрадан ээпке кайтып келе турган болчу бизден Россиянын жарандыгын алып алган да жарандар бар да, анан алар кийин пенсия эсептегенде же болбосо азыр деле жаш урагы келип калган адамдар биздеги эмгек стажын суратабы же суратат. Анткени бизде акыркы маалыматтар боюнча бир 350 миңден ашык 400 миңге жакындап калса керек. Ошончо жаран баягы Союз таркагандан кийин жарандык Россия Федерациясынын жарандыгын алып кеткендиги боюнча расмий маалыматтар бар экен. Эми ошончо адамыбыз азыр күн өткөн сайын, ар бир өзүнүн жаш курагы келген сайын Россия Федерациясынын пенсиялык мыйзамдарына ылайык пенсияга кайрылып атышат. Пенсияга кайрылгандан кийин Россия Федерациясы жанагы мен айтып кетпедимби, 2002 жылга чейинки мезгилде алып атат, анан 21 жылдан кийинкисин биз которуп берип атабыз деп. Ошондуктан алар сурам жөнөтөт формуляр түрүндө. Биз аларга күнүгө абдан көп сурамдар келет, анткени бизден Россия Федерациясында иштеген жарандык алып кеткендер абдан көп экен. Эми баягы 90-жылдан беркиси биз мурда бир эсептеп көрсөк, миллиондон ашык киши чыгып кеткен экен Россия Федерациясына. Азыркы күндө андан да көп болуш керек, анткени күн санап эле кетип атышпайбы, жаштарыбыз да кетип атат. Анан пенсияга укугу келгенде алар укугун аныкташ үчүн бизден сурамга сурашат. Биз ага кечиктирбестен жооп беребиз. Анан бир айта кетчү нерсе, биз 96-жылдан кийинкисин гана жанагы көчүрмө түрүндө бере алабыз. Ал эми 96-жылга чейинкисин көмөк көрсөтөбүз да, мисалы үчүн архивдик мекемеден же болбосо ишкана мекемелерден, эгер өздөрүндө болсо жана иштегендиги тууралуу буйруктарды текшерип бергиле, айлыгын суратып бергиле деген сурамдар келип атат. Биз
күнүгө жүздөп кабыл алабыз да бул. Мына 2021 жылдан берки ушул социалдык пенсияга которуулар болуп келсе, пенсияга чыгат деп ушу жүргүзүлгөн азыркы мындай мыйзамдын макул күчүнө кирген макулдашууну айттыңыздар. Андан тышкары мына 2010 жылдан 2019-20 жылга чейин ортодо иштеп жүргөндөр бар. Анан биз ИЭПке мүчө болгондон кийин иш табуу бизге оңой болуп калды. Медициналык камсыздандырууну алып атабыз, пенсиябыз дагы болот деп айтып жүрбөйбү? Мына ошо аралыкта иштегендердики кандай болуп калат? Эми бул аралыкта иштегендердики тилекке каршы эч кандай макулдашуу менен иреттелбегендиктен тилекке каршы биз да ала албайбыз. Бул башка мамлекеттин пенсиялык системасына мындай кылып алгыла деп биз көрсөтмө да бере албайт экенбиз. Анткени бекеринен ушул 15-жылдан 19-жылга чейин талаш тартыш ушундан келип чыкты да. Кабыл алалы, кабыл албайлы. Анткени пенсиялык фонддун каражаттары көп мамлекеттерде мен айтпадымбы жана шарттуу кайра бөлүштүрүүнүн убагында төлөнгөн акча ошол убактагы эле пенсияга төлөнүп кетип калат. Анан топтомо фонддукундай болуп топтолуп турбайт да. Ошондуктан төлөнүп кеткен, жок болуп кеткен акчаны бир да мамлекет өтүп кеткен мезгил үчүн эсепке алгандан баш тартышты да. Мен айтып атпайбымбы жана 21-жылга чейинкини эч ким милдеттемесин албай койду. Анткени биз деле алган жокпуз. Анткени ал ошол убакта төгүлгөн акча каражаттары ошол учурдагы пенсионерлердин пенсиясына төлөнүп кеткен. Ал акчалай түрүндө жок. Анан шарттуу түрдө деп ошону айтып атабыз да. Анан башка мамлекеттер деле ошондой эле пикирди айтышты да. Биз эми өтүп кеткен мезгил үчүн кандай шартта которуп беришибиз керек, биз ал милдеттемени кечирип койгула ала албайбыз деп баары бирдей пикир айткан үчүн ушундай келишим күчүнө киргенден баштап кийинки мезгилге милдеттемени алалы, ага чейинкисин эми ар бир мамлекет өзүнүн пенсиялык системасына ылайык кабыл ала бергиле деп. Мисалы биз айтып атпайбызбы 92-ге чейин эмес, Союз тараганга чейин. Биз 95-ке чейин алып атабыз, жеке эсеп киргизилгенге чейин. Россия Федерациясы 2002-ге чейин. Эми ар бир мамлекетте өзүнүн мыйзамдарына ылайык кабыл алышат да стаждарын. Анда мына 2021 жылдан бери иштеп аткан адамдар, бүгүнкү күндө Россия Федерациясында иштеп аткан адамдар сөзсүз түрдө пенсияга кам көрүш керек экен да. Каражаттарын расмий түрдө иштеп, ушул топтомдорду карап текшерип турушуңуздар керек. Кийин кайтып келген күндө дагы туруктуу жашаган жериңизге, мисалы үчүн эми 5 мамлекеттин кайсы булуң бурчунда иштебесе жашабасын, туруктуу жашаган жерине баргандан кийин башка мамлекеттен мыйзамдуу түрдө талап кылып ала тургандай болушубуз керек да. Анткени мыйзамдуу түрдө иштесе кийин бизде ошончолук талап кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Укугун коргоп бергенге даярбыз. Азыртан эле мына иш берүүчүсүнөн анда такташ керек турбайбы? Сиз айткандай бул жакта деле биз көрсөтпөй коет дегендей эле. Ошондой эле шарттар болуп калышы мүмкүн. Анткени көпчүлүгү баягы иштеп акча табайын деп баргандан кийин бирөөлөр конвертке салып берип коюшу мүмкүн. Расмий түрдө эч жерде көрсөтпөй коюшу мүмкүн. Эсепке алынбай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул Россия Федерациясынын эмгек министрлиги дагы бул боюнча бизге айткан. Анткени биз дагы алардан суранганбыз. Ошолорду легализация кылып, расмий түрдө иштегенге чакырыңыздар. Көп иш берүүчүлөр ушинтип жаап жашырат. Бизде да андай көйгөй бар деп айтканбыз. Анан ошондо алар айтышты, ооба биз ошо диаспоралар менен немелер менен иштеп көмүскөдөн чыгарганга бизге дагы биз кызыктарбыз деп аларда деле бар экен көйгөй. Эми кандай масштабта экенин билбейм, бирок бар экен да. Анан ошондуктан бул жаатында да иш алып барылып атат. Рахмат сизге атайын убакыт таап келип биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз Евразия экономикалык бирлигине 10 жыл деген теманын алкагында пенсия менен камсыздоо биримдиктин арасында бул туурасында сөз кылдык. Студиябызда социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов болуп суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Алдыда биринчи радионун жаңылыктары, андан соң биринчи кабылдама. Биринчи менен бирге калыңыздар.